Бүгүн мен сиздер менен бир приложение жөнүндө бөлүшкүм келип турат. Аябай пайдалуу мен үчүн, аябай ыңгайлуу дагы. Эгер сиз жумушта болсоңуз же иш кылсаңыз, же балаңыз менен болсоңуз, же дагы бир үй жумуштары менен алек болсоңуз, өз учурунда Инстаграмга видео же материал кое албай калышыңыз мүмкүн. Бирок ушул приложениянын жардамы менен сиз бош убактыңызда бир жуманыкынбы же эртеңки күндүкүнбү каалаган убакка чейин кайсыл убакытты кааласаңыз ошол саатын, күнүн белгилеп туруп алдын ала коюп койот экенсиз. Ал өз убагы менен чыгып турат экен. Мен Нуртайдзе Ош залынын инстаграмын жүргүзөм жана мен ушул нерсени колдоном да. Биринчи ушул бизнести көчүрөсүз. Анан кийин алдын ала сүрөт жана текст кое аласыз. Мен көчүрүп эле турайын, азыр башынан коюп берем. Ушуга киребиз. Опубликовать басабыз. Фото тандайбыз. Алдын ала даярдалган, пландалган. Готовыны басасыз. Напишите что-нибудь деген жерде бассаңыз, ушул жерге жазсаңыз болот. Эми жанагы текстти алып келебиз. Алдын ала копировать кылып алсаңыз деле болот, бирок мен сиздерге ушинтип көрсөтүп берейин. Копировать. Келесиз дагы ушул жерге коесуз. Алдын ала текшерилген видеолорду коесуз. Стрелканы басып, далени басасыз. Мына текшерип койсоңуз да болот. Далени баскандан кийин параметры планирования деп эң башында жазылып турат. Ушул стрелканы басабыз. Мына запланировать на потом дейт. Ушуну бассаңыз, убактысы чыгат. Мен 8-ине коюп койгонмун, 9-уна коём буну. Саатты мен дайыма эле 8-ге коюп коём. 8-де мен кызымды садикке жөнөтүп аткан же үй жыйнап аткан учурларым болушу мүмкүн, бирок бул өзүнөн өзү эле Инстаграмга чыгып калат. Мына бул жерден Фейсбуктун өзүнө да койсоңуз болот экен. Анан Инстаграмдын өзүнө кое албайт экенсиз, бирок Фейсбуктун өзүнө Инстаграмды өчүрүп койсоңуз болот экен. Фейсбук экөөнө бирдей убакытта чыгат. Эми запланировать басабыз. Болду. Текшерип коеюн бир сыйра. Запланированияны бассаңыз, мына чыгып калды экинчиси. Ушул Facebook, мына Facebooктан чыгат, бул Инстаграмдан чыгат. Бул үстүдөгү экөө 8 февралга жасап койгон кечээ.